кече күнү келишип мага тиешелүү эмес, бирок менин эжемдердин, башка бир туугандардын мүлктөрүнө киришип, анан кийин киргенде дагы неме маскасычан алып барып алып, тиги мылтыкчан алып барып алып, ошондуктан мен бул жерде мен ойлойм, Жапыкеевдин түздөн түз өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, ошол кайтадан ишти жандандырып алып, анан кийин мондай законсуз иштерге барып атканын мен бүгүнкү күндө ошол тийиштүү органдарга экинчи жолу кат жазып, арыз жазып, ошондуктан мыйзам ченемдүү дагы мен сотко берем. Жапыкеевдин мен намында 34 компания регистрация болгон экен, ошонун бүгүнкү күндө 9-у калды. Калганын баары жабылып бүттү. Болгондо да калгандардын ичинен экөөсү общественный фонд, үчөөсү тиги билим берүү системасында учреждение экен, алар налог төлөбөйт. 15-жылы ошол учурда иштеп жаткан бир 15тен ашык компания бар, ошолордун баардыгын доверительный управлениеге берип, депутат болгондон кийин, анан кийин мен аларга кол кабыш да кылган жокмун, өздөрүнчө иштеп атат. Мына